Бактыгүл Турдубаева көп жылдан бери тигүү тармагында эмгектенип келет. Анын ишмердүүлүгү бааланып, сыйлыкка татыды. Иш-чараны Кыргызстан аялдар конгресси жаз майрамын утурлай уюштурган. Тигүү тармагы боюнча жетишип отурам. Өзүмдүн кесибим болгондуктан, ардактап сүйгөн кесибим болгондуктан, ошонун үзүрүн баалап, биздин мээнетибизди баалап, бүгүн сыйлап отурушат. Бунун үчүн рахмат. Бизге бул нерсе дагы ийгилик жаратууга мотивация берет. Кыргызстан аялдар конгресси өлкөбүздөгү айымдардын өсүп өнүгүшүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Дээрлик 30 жылдык тарыхы бар. Бул жылы дагы өз сыйлыктарын тапшырды. Дүйнө жүзү глобалдаштырылып атканда, санариптештирип атканда ошол керектүү экен да. Ошондуктан сиздер билесиздер, биз көбүнчө улуу апа эжелерге басым салсак, ал эми азыр жаштарга өзүбүздүн баягы иштерибизди жаштардын арасында өткөрүп атабыз. Бул аябай жакшы иш болду. Мындай сыйлыкты тапшыруу айымдарга кошумча күчтөн берет. Кумар Collection брендинин негиздөөчүсү Кумарбү Турдубаеванын айтымында иш-чара жыл сайын уюштурулуп, айымдарды шыктандырып келет. Бүгүнкү сыйлык Замира Башеванын жетекчилиги алдында жыл сайын 8 март майрамга карата өтүүчү иш-чарада негизи. Ал эми бул жерде бүгүнкү сыйлангандар, мисалы Кыргызстандын экономикасына өз салымын аз да болсо кошуп, кичүү, орто жана ири ишканада ачып, биринчи адамдарды иш жумуш менен камсыздалган биздин чыгаңыздарыбыз бар. Иш-чаранын максаты бул Кыргызстандагы аялдардын ролун баса белгилеп, дүйнө жүзүнө даңазалоо. Ошондой эле алардын идеяларын, иштерин, ой-пикирлерин, турмушка болгон умтулуусун элге жеткирүү болуп саналат. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.